Журналист Семеттей Таласулу Facebook баракчасы аркылуу алып баруучу Назира Айтбековага ачык кайрылуу жасады. Назира Айтбекова: карындашым, сүрөтүңдү көрдүк, көз сынасын кылдык. Кудай өзү кечирсин. Эмчегиңден кармаладык виртуалдуу. Өзүң айтмакчы. Баарын ачык айталычы. Карындашым, акыретиңди ойлон. Кийин сени өтө татаалык тагдыр күтпөсүн, акыретиң оор болбосун. Сенин жолуң менен кеткен кээ бир кыздар Кудай сактасын, тозокто күнөөсүн сага оодарышат. Сени коштоп сага шыкак берип аткандар аркы дүйнөдө күнөөнү бүт сага оодарышат. Албетте сен деле жооп бересиң дечи. Айрине, бир күнөө иштей баштаганга башкалардын да күнөөсү кошулат. Ар бир башта кыздарыбыз турат. Сага тиги бугу дегим келбейт. Сени сындабайм дагы. Алла таалам сага иман жана сени бактылуу кыла турган өмүрлүк жар берсин. Сени тааныбасам жазбайт элем. Баракчаңды карасам баары ошол жакта жүрүшөт. Чала молдолору баш болуп. Токтон карындашым, кеч боло электе. Анан туугандар, кыргыздын залкарларын, кыйрагыз тарыхын, улуттук баалуулуктарын жазсаң же пост бөлүшсөң, эптеп окумуш болуп өткөрүп жибергендер ушундай темага келгенде ар бириң коммент жазчу элең. Бул постко эч кандай комменттин да кереги жок, жазбагыла деп билдирүү калтырган. Буга көз тийиптир, же сага көз тийген окшойт деген сөздөрдү угуп эле жүрөбүз. Бул тууралуу ырчы Асел Кадырбекова жашоосунда болуп жаткан өзгөрүүлөргө жеке көз карашын Instagram баракчасы аркылуу жазды. Көз тиет дегенге мурда көп ишене бербейт элем. Азыр ойлоном, бизге көз тийдиби депчи. Эмне үчүн мындай болду? Бизде эмне болуп жатат? Суроолор көп, жооптор жок деп жазды. Эске сала кетсек, ырчы Асел Кадырбекова 2020-жылы 26-июнда жол кырсыгына кабылган. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, актриса Самара Каримова жашоого умтулуучу, дем берүүчү асыл кеңештерин көрмандар менен өздүк баракчасына бөлүштү. Мага боло берет дебеңиз, мага эң мыктысы керек деп айтыңыз. Чарчадым эмес, эс алышым керек деңиз. Күнөөлүүмүн эмес, бул мага тажрыйба болот деп айтыңыз. Убакытым жок эмес, кийинчерээк кылам деп айтыңыз. Аракет кылып көрөм эмес, менин колумдан келет деп айтыңыз. Мени буга татыктуу эмесмин дебейм, мен эң жакшысына татыктуумун деп айтыңыз. Жакшы эмес, менде баары эң мыкты деп айтыңыз. Күнүңүздөр ийгиликтүү жана берекелүү өтсүн. Сиздерди сыйлайм деп жазган ырчы.